Арбаңыздар касиеттүү кыргызым, амандашат жөп жөнөкөй бир кызың, алып келген жөп жөнөкөй өлкөгө, алкыш сага алтын апам жылдызым. 1984 жылдын кышында, декабрь айынын 16 күнүндө үмүтү зор ата-энемди кубантып, Токтогулда мен төрөлгөн күнүмдө А тамгасын баштап билим башаты, алгач ирет кучак жайган максатым, билимдерге суугарылып өнүккөн Тешебаев мектебинен айтайын. Бул мектепте мен окуткан устаттар, баарыңарга таазим этсем аздык кылар. Өзүңөрдөй мен мугалиммин бүгүн, бар болгула ак мээнеттүү асылдар. Убакыт деген учкан куштай зымырап, эрезеге жетип мектеп аяктап, укук бизнес жана билим берүү академиясында башталгыч класстын мугалими адистигин таңдап, студенттик күндөр өттү зуулдап. 200дөн ашык балдар окушкан, эл сыйлаган кесиптештер мындагы 2017 жылы Тешебаев мектебинен эмгек жолун баштадым. Мен мугалим жашоону сүйүп турган, булактай ийип турган, мугалимдин күрмөсүн кийип турган, жөнөкөй жашоосу бар, максаты баарынан бийик турган. Байланышып коомдук уюмдарга, катышып семинар окууларга, андан алган кошумча тажрыйбамды үйрөтөмүн ар бир окуучума. Бала бул жазылбаган таза барак. Ага канчалаган адамдар роман, поэзияларды жазууга далалат кылат. Бирок эң алгач башталгыч класстын мугалимдери тамганы жазабыз. Бала десе жарктей түшөт кабагым, балдай таттуу ар бир бала карагын, бала үчүн канча күйсөң жарашат, бүт билимим балдар үчүн арнаймын. Убакытты аябастан барамын, уясына мени күткөн баланын, уруутунан көрүп турам баланын, үмүт менен күтөт менин сабагым. Алар үчүн эч нерсени аябай, ар тараптан өнөгүүгө даярмын, ар бир бала максатына жетсин деп, алар үчүн изденемин табамын. Урматташат эжеке деп башкалар, улуусу да, кичүүсү да канчалар, урматыңды убагында бек сактап, умтуламын балдар тарап арубак. Бала бакыт ата менен ненеге, баласыны ишеничпейт эч кимге, бирок жалгыз мугалимге ишенип, берет бизге суугарсын деп билимге. Ишеничин актап ата эненин, ишеничте тынбай иштеп келемин, ийне менен кудук казган сыяктуу, ийгиликке балдарды жеткиремин. Ийгиликтин ченеми жок демекчи, ага жетүү жолдору чексиз. Бул эмгек жолунда көптөгөн ийгиликтерди багындырдым. Алгачкы ийгилигим баланы таанып биле алдым. Бул да болсо чоң ийгилигим. Мен күн сайын, жыл сайын ийгиликтерге жетем. Анткени эч нерсе билбеген балага тамганы таанытып, китепти окутуп, сандарды санатып жатам. Бул менин жараткан эң чоң ийгиликтерим. Жана дагы жылдын мыкты мугалими конкурсуна катышып, 7 мугалим менен ат салышып жатканымда эң чоң ийгилигим. Бул ийгиликтерге изденүүнүн, өзүмө болгон ишеничимдин жана кесипке болгон сүйүүмдүн артынан жетип отурам. Бул кесип бир тараптан татаал болсо, бир тараптан сыймыктуу, кызыктуу. Бул кесип жогорку гана билимди талап кылбастан, жан дүйнөнүн күчтүүлүгүн, чыдамкайлыгын, керек болсо эрдикти талап кылган кесип. Мен үчүн мектеп өз үйүм. Балдардын ички дүйнөсү, кулк мүнөзү, жүрүм туруму, көз карашы күзгүдөн чагылгандай даана көрүнүп турат.
Балдар менин жашоом. Балдарсыз жашоомду элестете албайм. Элестетким да келбейт. Ар бир баланын бир күндүк эмгеги, билим алуусу мен үчүн кымбат. Окуудан бердим бир сабак, ойлонттум айттым миң санап, ойготтум бөбөк сезимин, ойлоду өстү күн санап. Жазуудан бердим бир сабак, жаштарга айттым миң санап, жага алмай куштай талпынып, балдарым өстү күн санап. Эсептен бердим бир сабак, эскерип айттым миң санап, эркин куштай талпынып, балдарым өстү күн санап. Мектеп бул өзгөчө дүйнө. Ар бир өткөн күн бири-бирине окшобойт. Өзүмдө болгон бардык билимимди, өнөрүмдү, күчүмдү окуучуларга жумшайм. Демек мугалим окутуп эле тим болбостон, өзү да окуп талыкпай изденүүсү зарыл. Максатка жетүү менен токтоп калбай, талыкпай изденүү жаратуу керек. Алдыма койгон жана аткара турган максаттарым: биринчиден, адеп ахлактуу, ар тараптуу дини сак личности өнүктүрүү. Экинчиден, мугалим, окуучу, ата-эне байланышын түзүү аркылуу сый-урматка ээ боло алам. Жана дагы балдарды өз айылын сүйүүгө, эмгекке, китеп окууга, айлана чөйрөнү көздүн карегиндей сактоого тарбиялайм. Окуучуларды окууга кызыктыруу максатында жөндөмүнө карап, ар түрдүү ийримдерге катыштырып, компьютердик технологияны үйрөтүүгө багыттайм. Ата-энелер да мектеп турмушунан четте калбай, алар менен да иш-чараларды өткөзүп, көптөгөн ийгиликтерге Мугалимдик милдетим жомоктор, оюн сабактар аркылуу ар бир баланын жан дүйнөсүн ачуу, жөндөмүн аныктоо. Стандарттуу сабактарды өтүү кыйын болсо да көп өткөнгө аракеттенем. Мындай окуучуларга көптөгөн жагымдуу маанайлар түзүлөт. Көп эмес өзүмдүн иш тажрыйбамдан төмөнкү принциптерди түзүп алдым. Ар бир бала ийгиликке жетүүсү зарыл. Ар бир бала таланттуу, өзүнө тиешелүү нерсени гана талантын ачуум керек. Менин милдетим баланын жүрөгүнөн тереңдеги өзүнө болгон ишенимин ойготуу. Билем, убакыт өтөт, мезгил өзгөрөт. Бирок менин кесибиме болгон сүйүүм өзгөрбөйт. Мен мугалим экениме сыймыктанам.